Assalamu алейкум жамаат. Көптөн бери жүрөктө оюп келаткан бир маселе бар. Айтсамбы, айтпасамбы деп жүргөм. Бүгүн айтайын деп чечтим. Кимгедир керек, кимгедир кереги жок. Колдон келишинче группаларга таратып коюңуздар. Керектүү жерлерин керектүү адамдар өздөрүнө сактап алышат. Эч кимге жашыруун эмес. Кыргызстаныбыздын 50%тен көбү эле миграцияда жүрөбүз. Москва шаарынын өзүндө эле таксиде бир 80% бардыгы кыргыздар, өзүбүздүкүлөр, курьер, повар дегендей. Ушул ар бир адам жакшы жашоого умтулуп келгенбиз. Үй алайлы, сараяк курайлы, там салайлы, квартира алайлы, машина алайлы деп, ар бир иштеп Кыргызстанга жөнөтөбүз. Ошол Кыргызстанга баргандан кийин ушу акчаларыбыз чынында ошол акчалар топтолуп атабы, топтолбой атабы деген маселе. Мен кече жакында бардым Кыргызстанга. Барсам алыс кетпейин, өзүбүздүкүлөрдөн эле туугандардан эле айтайын. Барсам элдин бардыгы эле чоңдор, жаштар, карлар бардыгы туугандарыбыз, тааныштарыбыз, ата апаларыбыз бардыгы эл үчүн жашап калышкан. Ал эч кимге сыр эмес. Эл эмне дейт? Эл эмне дейт? Кошуналар эмне дейт? Кудагыйым эмне дейт деген тема бар. Аны Кыргызстандагылар 100% билет. Бияктагы мигранттар да билет аны. Анан той маселеси. Тойго барсаң чачала бар жокчу. Кымбат арактар, балык, акарачка, покарачка бүт бар жок коюлган. Эч кемтилдиги жок. Керек болсо аттар менен алып келип, аттарды кылып, ушундай сонун кылып атышат тойлорду. Бирок бир маселе да. Мен силерге агалар, инелер, ата апалар, негизи эле кыргызстандыктар бир нерсени айтайын. Ошолордун ар биринин балдары ушул жакта мигрант болуп жүрүшөт да. Силер ошо 1000 сомдук арак куюп атканда, 1,5 сомдук коньяктарды куюп атканда, ичинде жыланы барлардан ичип атканыңарда, ичип танцполду тээп, тамадаларга 1000 сом кыстарып атканда, ырчыларды $300 алып келип ырдатып атканда, биякта жүргөн балдарыңар 1000 сом үчүн, ошо 2000 сом, ошо бир ише арактын акчасына кечке кар көрүп аткан балдарыңарды эстеп койсоңор жакшы болмок. Миграция оңой нерсе эмес. Той деп ашыкчалыкты кыскартсак да жакшы болмок. Айтайын деген сөз өтө көп.